Бейиш нуру. Аллах Таала акылмандуу зат. Ал бул дүйнөдө бүткүл нерселерге бир тартип, тепкич же болбосо кезек койгон. Мисалга алсак, биз күнүгө жеген наныбыздын биздин алдыбызга келгенге чейин канчалаган тепкичтерди басып өтөөрүн билебиз. Талаага себелеп, орулуп, жыйылып, тегирменге кирет. Андан ун болуп чыгып, камыр болуп жуурулуп, отко кирип, нан болуп пышкан соң, анан биздин алдыбызга даяр болуп келет. Мынакей, жөнөкөй эле нан биздин алдыбызга келгенге чейин канчалаган тепкичтерди, жолдорду басып өттү. Мындан да маанилүү нерселерде канчалаган тепкичтер, жолдор болгондугун бир ойлонуп көрөлү. Биз адамдар сабырсыздык кылабыз. Кээде кыска убакыттын ичинде бат эле бутка туруп, байып, ийгиликке жетишти каалайбыз. Кудум эле лотереядан миллионду утуп алгандай абалда болууну каалайбыз. Максатка жетүү үчүн ойлонуп, план түзүп, башкача айтканда, жакшы ниет кылып аракет кылбастан, тескерисинче шашмалык кылып, Аллах Таала койгон кээ бирки табигый мыйзам тепкичтерин аттап өтүп кетүүгө аракет кылабыз. Же болбосо, кээ бирки тепкич сыяктуу болгон маанилүү жашоо мыйзамдарына баш ийбей коебуз. Натыйжада жарым жолдо эле кулап түшөбүз. Күткөн максатка жетпей калабыз. Унутпа. Бат келген нерсе бат кетет. Бир ийгиликке жетүү үчүн ошол ийгиликке жеткире турган бүткүл себептерди сабыр менен, толук, эң мыкты деңгээлде аткарып, калганын Аллахка тобокел кылуу керек. Болбосо, талаага будайды чачып салып, күзүндө даяр нанды күтүү бул чындыгында күлкүлүү нерсе. Куранда Бакара сүрөсүнүн 153 аятында шек күмөнсүз Аллах сабырдуулар менен бирге деп айтууда. Демек, жумушта болсун, аракетте болсун, ар кандай абалда болсун, сабыр кылуу керек. Сабыр ийгиликтин ачкычы. Ал эми ач көздүк, тез оңой ийгиликке жетем дегендик, бул ийгиликсиздикке, куржалак калууга себеп болот. О менин бир тууганым, 3 түрдүү сабыр болот. Биринчи сабыр, күнөөлөрдөн өзүн тыйып сабыр кылуу. Бул сабырдын экинчи аты такыбалык. Бакара сүрөсүнүн 194 аятында Аллах такыбалык ээлери менен бирге деп айтууда. Демек, Куранда макталган адамдын даражасына чыккың келсе, такыбалыкка аракет кыл. Экинчи сабыр, кыйынчылыктарга, мүшкүл түйшүктөргө карата сабыр. Мындай абалда тобокел кылып, моюн сунуу керек. Ыйык Куранда Алимран сүрөсүнүн 159 аятында албетте Аллах тобокел кылгандарды сүйөт деп айтууда. Ал эми ушул эле сүрөнүн 146 аятында Аллах сабыр кылгандарды сүйөт деп айтууда. Тобокелчилик жөн эле эчтеке кылбастан туруп, тобокел кылдым деп коюу эмес. Мындай кылуу балким бул жалкоолук. Тобокелчилик себептерди толук аткарган соң жыйынтыгын Аллахка калтыруу. Себеби бул дүйнө себептерден турат. Сыноо дүйнөсү. Албетте, башына түйшүк түшкөн адам кайгырат. Бирок бул абалда Аллахка арыздануу керек. Аллахты башкаларга айтып арызданбоо керек. Сабыр менен аракет кылсак, тобокел кылсак, Аллахтын сүйүктүү кулуна айланабыз. Муну унутпаңыз. Якуб алейхиссалам сыяктуу, мен өзүмдүн кайгымды да, ыйымды да Аллахка гана тапшырдым деп айтыңыз. Үчүнчү сабыр бул ибадаттагы сабыр. Ибадаттын оордугуна карабай, сабыр кылуу менен моюн сунуп аткарсаң, Аллахтын сүйүктүү кулу деген наамга татыктуу болосуң. Мындан өткөн улуу наам болбосо керек. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.